Сергек жашоо образын жайылтуу максатын көздөгөн иш-чара Кызыл Кыя шаарында да өткөрүлдү. Иш-чараны демилгелегендердин катарында Республикалык ден соолукту чыңдоо борбору бар. Ал эми эл аралык Мерсико уюму каржылык жактан колдоо көрсөткөн. Ушул иш-чарада ар бир Кыргызстандын тургуну, ошондой эле ар бир Кыргызстандын жараны ар бир өзүнүн тамактануусу боюнча, өзүнүн ден соолугу боюнча бүгүн ушул акцияга катышып отурушат. Себеби бул акциянын максаты ар бирибиздин ден соолугубуз, ошондой эле бүтүндөй мамлекеттин жаштарынын, ошондой эле шаардын тургундарынын ушул акцияга катышуу максаты ар бир өзүнүн ден соолугун чыңдоо максатында ошондой эле акциянын жетишкен ийгиликтери үчүн ушул акцияга келип катышып отурушат да. Иш-чарага шаардык мектептин окуучулары жана студенттер тартылган. Жаштарды дени сак жашоого чакырууда бүгүнкүдөй иш-чаралардын орду өзгөчө экендигин уюштуруучулар да белгилешет. Иш-чаранын жүрүшүндө жаштар чуркоо боюнча мелдешти. Вторая, сюда иди. Спокойно. Освободите. Диана Көчкөнова кыздар арасында өткөн чуркоо боюнча мелдешти алдыга эч кимди өткөргөн жок. Финишке биринчилерден болуп чуркап келген каарманыбыз диплом жана баалуу белектерге ээ болду. Биринчиден бул уюштуруучуларга мен чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай оюндарды уюштуруп турса жакшы, ден соолуктары деле жакшы болот дегенмин. Мен биринчи орунга жетишем деп ойлогон эмес элем. Буга чейин деле ушундай чуркоолорго катышып жүргөнмүн. Быйыл экинчи жолу катышым, биринчи орунду алып келгенмин. Аталган иш-чара мезгил талабы дени сак болуу деген ураан астында өттү. Анда спорттук иш-чаралардан сырткары туура тамактануу, санитария, гигиена, физикалык активдүүлүк боюнча да кеңири маалыматтар берилди. Негизинен бул акциянын негизги биздин максатыбыз биздин келечегибиз болгон жаштардын ден соолугун чыңдоо жана ар кандай жугуштуу эмес оорулар боюнча кеңири маалыматтарды берип, туура тамактануу болуп эсептелет. Мындай маанидеги иш-чаралар өлкөнүн 7 дубанында жана район борборлорунда да өткөрүлдү. Бүт өлкөнү камтыган иш-чара алгачкы ирет уюштурулду. Максуда Кудайбердиева, Манасбек Сейтказыев, Алтын бешик жаңылыктары.